Мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле Каргалык айыл өкмөтүнүн тазалык муниципалдык кызматы менен 9 айлык өкмөтүнүн келишими менен график менен көчөлөрдө бир техника менен мусорларды тазалап башташты эле. Бул эң жакшы көрүнүш болду биз үчүн. Ушу айылдын баштарына, көрүстөндүн айланасына мусорларды тыштап, жеке үйдөгүлөр жеке машинасы менен мисалы бир айда 2 жолу барып келсе деле биздин мусордун төгө турган жер бизден бир 6-7 чакырым алыстыкта көп чыгым болчу. Азыр айына ар бир түтүнгө 100 сомдон төлөп мусорду алып кетип атышат. Анысы кандай? Бизде азыркы көйгөй 2 айылга көрсөткөн тазалык кызматынын техникасынын жетишпегендигине байланыштуу көчөлөрдө мусорлар ушундай айыл тургундары чыгарып койгон мусорлар ит биттер чачып кетип ушундай чачылып жатат. Мен жеке ишкер катары бүгүнкү күндө таштандоо боюнча өз пикиримди айтып кетүүнү туура чечтим. Бир сөз менен айтканда деген бизде деген азыркы учурда бул таштанды өзүнчө эле бир көйгөйлүү маселе катары алсак болот. Себеби дегенде мисалы жеке ишкерлерде көбүнчө эле магазиндерде ар бир эле күндө ушу таштандылар чыгып турат. Бирок ошолордун бардыгын биз свалкага алып барып ыргытуу бизге кичине болгондо баягы орчундуу орлук бир жомош сыяктуу болот деп айтсам болот. Андан сырткары дегенде мисалы көбүнчө эле карапайым элде эле үйүнөн кээ бирлери мисалы үйүнөн өрттөшү мүмкүн. Бул дагы болсо баягы экологиялык жактан бул зыян катары алсак болот да.
Биз Карагал айыл өкмөтү менен Тогуз Туура айыл өкмөтү муниципалитеттер аралык кызматташуунун алкагында жергиликтүү маанидеги маселенин бирөө болгон таштанды чыгаруу боюнча ушу долбоорду эки айыл өкмөт биргеликте ишке ашырып жатат. А дегенде долбоорду ишке ашыруу үчүн тарифтерди иштеп чыгуу керек болду. Тарифтерди иштеп чыгыш үчүн атайын жумушчу комиссия түзүлүп, ошолор жумушчу комиссия иштеп тарифтерди бекитип, түтүнгө 100 сомдон деп бекитип, аны коомдууга алып чыгып, коомдуудан талкуулап, коомдугу менен протоколун айылдык кеңештин сессиясы менен бекитип алдык. Азыркы учурда ишти баштап элдер жалпы коомчулук көйнүп калды. Биздин Лейлин айылы анан Каргалыктын Казарман айылы менен биргеликте ушу иш болуп атат азыр. Вот туура айтасыз деги. Биз бул долбоор боюнча билесиз, көп жылдан бери ушул долбоор менен иш алып барып, биздин айыл өкмөт, Каргал айыл өкмөтү жана Тогуз Туура айыл өкмөтү жакшы долбоорлор ишке ашырып келген. Анан акыркы ушул өнүктүрүү саясат институту тарабынан долбоорлор жактырылып, биздин ушул элдин эң көйгөйлүү болгон маселеси таштанды чыгаруучу техника жок болгонуна байланыштуу биздин долбоордун алкагында 82 үлгүсүндөгү таштанды чыгаруучу техника келди. Анын жалпы суммасы 2 миллион 165 сомдук экен. Ал эми өздүк салымы катары биздин жергиликтүү кеңештен макулдук берилип, жергиликтүү бюджеттен 400 миң сомдук прицеп тележка деп коебуз. Алым келди. Бүгүнкү күндө Каргал айыл өкмөтү жана Тогуз Туура айыл өкмөтү менен биргеликте муниципалдык кызматташуу келишими түзүлүп, иш башталууда. Буга чейин биздин Каргал айыл өкмөтүнүн астындагы таза кызмат муниципалдык ишканабыз бар болчу. Ошол элдерге кызмат кылууда кичине кыйынчылыктар болуп келген. Аны биздин ошо жергиликтүү кеңеш жардам берип, биринчи коомдугуга алып чыктык. Ал жерден коомдугуда жергиликтүү калк менен макулдашып, андан кийин айылдык кеңештин сессиясынан бекитип, тарифтерди бекитип алдык. Бүгүнкү күндө биздин таза кызмат ишканасы иштегенге абдан жеңил болуп калды десек болот. Мындан ары Тогуз Туура айыл өкмөтү менен Каргал айыл өкмөтүнө келген техникалар бирдей кызмат кылып, элге кызмат кылат деген үмүттөбүз. Бүгүн жакшы, абдан элдин баары келген техникаларга кубанып, биз дагы биздин айылыбыз, элибиздин жашоо шартына, тазалыгына көңүл бурулгандыгына эл абдан ыраазы болуп атат. Ошол өнүктүрүү саясат институтуна жалпы ушу биздин долбоорду колдогон кызматтарга Каргал айыл өкмөтүнүн атынан жана ушу элдин атынан, өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирем. Мындан аркы дагы талаптарды так аткарып, долбоорлорго катышканга аракет кылабыз. Европа биримдиги жана ЖИЗ долбоорунун колдоосу менен биздин районубузга 2 миллион 600 миң сомдук техникалар келип, таштанды чыгаруу иштерин бизге көмөк көрсөтүп баштады.